Пайгамбарыбыз Мухаммед, Аллахтын ага салам салаваттары болсун, минтип айткан. Орозолуунун эки сүйүнүчү бар. Биринчиси ооз ачканда болсо, экинчиси анын сообун алганда. Алып баруучунун мына ушундай сөздөр менен башталган Рамазан чатыры 14-күнү меймандарды тосуп алды. Бул күнү Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин маданий өкүлчүлүгү дасторкон жайды. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Кыргызстандагы Иран Ислам Республикасынын элчилиги 1993-жылы ачылган. Ошол убакыттан бери эки өлкө өз ара достук, маданий жана соода-саттык алакаларын бекемдеп келишет. Кыргызстанда болжол менен 300гө чукул Иран улутунун өкүлдөрү жашайт. Алардын көбү соода-саттык, билим берүү тармагында иштешет. Иран Республикасынын маданий өкүлү Парвиз Касеми Кыргызстанга жакында эле келген. Ал бул жерде да Рамазан чатыры долбоорунун бар экендигин билип, кубангандыгын айтты. امروز ما در آستانه 25 ماه رمضان هستیم و فردا آخرین جمعه ماه مبارک رمضان است و امیدوار هستیم که نمازها و روزه‌های مؤمنان روزدار گرگیزستان و دوستانی که در این مراسم حضور دارند مورد قبول خداوند قرار گرفته باشه. Бардык кармаган кыргызстандык мусулмандардын кармаган орозолордун бардыгы кабыл болсун, дуалары кабыл болсун. من فرصت را محترم می‌شمارم به یک نکته هم اشاره می‌کنم. Мен убакыттан пайдаланып бир нерсени айта кетейин. میدونید که آخرین جمعه ماه مبارک رمضان از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی به عنوان روز قدس نامگذاری شده. Өзүңүздөр билгендей, Рамазан айынын акыркы жума күнү улуу Кудс күнү. روز قدس یک نماد و سمبولی است برای وحدت مسلمانان که بیان اصطلاح هر جا که حقی ضایع میشه از مسلمانان حقی ضایع میشه اون حق و فریاد بزنن. Кудс күнү бул ынтымакка келүүнүн символу, негизги ураны болуп саналат. Мусулман эли каякта болбосун, бул дүйнөнүн кайсы булуң бурчунда болбосун, Палестина элине колдоо көрсөтүп, алардын азабын өз жүрөгү менен сезе билиши абзел. Бул күнү мейманга Лотос үй бүлөлүк балдар үйү, Зеленстрой муниципалдык ишканасынын кызматкерлери, Амур Темир аймактык кеңешинен аз камсыз болгон үй бүлөлөр, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери жана орус, татар, өзбек улутунун өкүлдөрү келишти. Салтка айлангандай эле оюндар ойнотулуп, жеңүүчүлөргө баалуу белектер тапшырылып жатты. Alhamdulillah iftor qilgan chaqirgan ekan, iftorlikka keldik. Alloh qabul qilgan ekan, mana Xudo xolasa biletlarga shu olishga harakat qilib mana biletni oldik. Alhamdulillah, hammalarga rahmat. Doim shunaqa uyushtirgan, doim shunaqa uyushtirishlar ayrilmasin. Doim yaxshilik bo'lsin. Qirg'izistonda tinch amon bo'lsin. Doimo Ramazon oylarida iftorlikda qilishga Alloh taolo hammalarga nasib ro'zi qilgan bo'lsin. Uyushtirganlar uchun katta rahmat. Tinch amonlikda ko'rishdi Alloh taolo hammamizga nasib ro'zi qilgan bo'lsin. Бардык ушу элдердин көңүлүн алды, соопчулукка жарашты, соо тиет жебизсекчи. Şu rahmat şiş, uşunda uyuşturgan baldarga ayam, gelgen adamlarga ayam rahmat. Gelirge şu gün dayısınaman jetip şu gündürü gelivereyli daga kızlar. Рамазан чатырына мейманга келген ар кыл ишенимдин өкүлдөрү бул күндөрү мусулман маданияты менен таанышып, Рамазан айы тууралуу кененирээк маалымат алышууда. Ой, когда вот много народу, у всех улыбки, разве плохо? Конечно, хорошо. Тем более священный месяц Рамадан. Же это очень здорово. И хорошо, что мы живем, две культуры знаем. Нашу это христианскую культуру и мусульман. Ой, извините. Все мы знаем, и эти обряды, обычаи. В общем, это хорошо, когда все знаешь. Достуктун көпүрөсү болгон Рамазан чатырында меймандар дасторкон жайган Иран Республикасынын Кыргызстандагы элчилигине терең ыраазычылыгын билдирип, батасын беришти.